жашынакай эле башкарышканбыз. Мен 19 жашта болчумун, ал 22 болчу. Жашынакай эле башкарышып, 12 жылдан ашык жашадык жашынакай эле. Андан кийинки жылдары ошо мен өзүмдүн жеке оюм боюнча бул туура эмес диндин туура эмес бир направлениясына кирип кеткен деп ойлойм да. Кысым көрсөтүп баштады да. Сен иштебейсиң, үйдөн телевизор көргөнгө болбойт деп. Балдар окубайт депчи. Мектепке барбайт деп баштады. Анан ошондо мен балдар мектепке барбайт дегенде анан чечим чыгардым да, болбойт. Кантип андан ары жашайм депчи. Өтө жаман адам деп айта албайм. Жаман адам мен 12-13 жыл жашабайт адам. Ошо кийинки жылдары аябай билип баштадым да. Ошо кысым көрсөткөнчү.